Ысык көл районунун Темир айылындагы номер 42 кесиптик лицейи жаштарды кесипке багыттап, заман талабына ылайык адистерди даярдайт. Бул жерде 9 жана 11 класстын базасында ашпозчу, кондитер, ширетүүчү, тегүүчү жана ветеринар сыяктуу кесиптер окутулат. Ошондой эле кыска мөөнөттүү курстар аркылуу жаңы адистиктерди үйрөнүүгө шарт түзүлгөн. 3 айлык окуу тракторист машинисттигин окуп, сертификат алып атабыз. Жазгы талоо айдоо иштери башталып аткандыгына тууралуу трактористтер тартыш аябай эле. Фирмаларга иштегенге да ушу чоң эме керек экен. Сертификат алдык, Кудай буйрса. Окуу жай заманбап шарттар менен камсыздалган. Кабинеттер, лабораториялар, устаканалар жана компьютердик класстар окуучулардын сапаттуу билим алуусуна өбөлгө түзөт. Мындан тышкары студенттерге стипендия каралып, ысык тамак берилет. Окуу аяктаганда бүтүрүүчүлөр диплом, аттестат жана эмгек китепчесин алып, кааласа өз кесиби боюнча иштеп, болбосо окуусун улантып кетишет. Кичинекей кезимден бери кызыгам. Буга көбүнчө тайкем колдоп сунуштаган. Азыр ашпозчулар жакшы табат экен, чет жакка да чыкса болот экен. Мисалы үчүн бияктан окуп бүтсөк, аттестат жана дипломубузду берет. Окуу жай жакшы, балдар көп келет, кызыктуу. Кичинекей кезимден бери кызыгам. 18 жаштан 35 жашка чейин бул проекттин негизинде аны окууну бүткөндө сразу тиги балдар 3 ай бизге стипендия төлөнөт 8 миңден. И окуу бүткөндөн кийин эме биздин окууну бүткөн бүтүрүүчүлөрүбүз жумуш менен камсыз болуп, жана пансионаттарга сөзсүз жумушка трудоустройство болуш керек да. Өзүнүн эмеси талабы ушундай. Адистердин айтымында азыр кыска мөөнөттүү кесиптик окууга кызыккандар көбөйдү. Мурда көпчүлүк жогорку окуу жайга шашылса, бүгүн жаштар заман талабына ылайык, кирешеси жакшы, ишке тез орноштуруучу кесиптерди тандоого көбүрөөк көңүл бурушууда. Дана Гулалиева, Жакшылык Чортонов, Айбек Жумашев, ЛТР, Ысык Көл облусу.